Каражал каналында жүргүзүлүп жаткан тазалоо суунун нугун буруу иштери жазгы сугат мезгилине даярдык ошол эле маалда кыяндын алдын алуу болуп саналат. Аталган канал аркылуу 2,5 миң гектар айдоо аянты сугат суу менен камсыз болот. Жазгы талаалык сугаттар иштерине иш алып барып атабыз. Быйыл кар калың жагына байланыштуу суу көп келет деген маалыматтар бар. Ошол себептен бул дамбаны буруп, ар жакта бааздар, үйлөр бар эле, ошол жака зыяны келбеш үчүн ушундай иштерди алып барып атабыз. Астынан отстойник жасалды 100 метр, 3000 куб. Анда усиливать этилди, отстойник эмеси шириндисин тазалап чыкты да. Бир аз ылдыйраак аякта да бир 200 метрдей жер дамба көтөрүлдү. Суу ар жакка түшүп кетпеш үчүн. Быйыл райондук суу чарба башкармалыгына мамлекеттен 43 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражат суу ресурстарын пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берип, дыйкандардын мол түшүм алуусуна шарт түзөт. Мында 3800 метрден ашык каналды оңдоодон өткөрүү, 7 чакырым каналда механикалык тазалоо иштерин жүргүзүүңдүү жумуштар камтылган. Строен направляющий дамбаны оңдоп, былтыр сезон убагында жуп кеткен да. Ошону көтөрүп атабыз, дамбасын азыр бекемдеп атабыз. Ошол максатыбыз таладагы жаз убагындагы сууну үзүлтүксүз бергенге дыйкандарга. Ошондо жаз жумуштар жасап баштап атабыз. Биякта экскаваторный бульдозердин жумуштары жүрүп атат. Өдөк объектибизде эртең жок бүрсүмдөр бетонный жумуштар башталат да. Дамба коюп, эмесин көтөрөп, стенкасын көтөрүп атабыз. 80% жумушубуз бүтүп калды. Ар жакта совет канал бар, ошону угун түздөйбүз, дамбасын көтөрөбүз, ошо менен башка объектке көтөрүлөбүз да. Ак Суу району боюнча жалпы 38 миң гектардан ашык айдоо аянты бар. Былтыркы жылы анын 26 миң гектардан ашыгына дан өсүмдүктөрү, 7016 гектар аянтка картошка айдалган. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.